Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, менин досторум, катталуучуларым, амансыздарбы? Мен бүгүнкү шапранды дагы мына ичип жатам. Буйруса, менде результат сонун болуп атат. Башым оорубай калды. Давлениям көтөрүлүп баратат эле. Давлениям дагы нормасына түшүп, 120-80 болуп атат. Менде результат жакшы. Мен өзүмө жакшы болгон нерселерди сиздерге дагы улашып жатам. Сиздерге дагы пайда болсун деп. Алып сиздер дагы башыңыздар ооруса ичиңиздер. Муну ичкенден кийин адам иммунитети көтөрүлүп, тетиктешип, башы оорубай, өзүн аябай жеңил сезип, акыбалы жакшыланат экен. Ошондуктан сиздерге дагы сунуштап жатам. Анан дагы айта турган нерсе, бул реклама эмес. Мен муну ошол Рукуя окуган жерден алып келип ичип атам. Үйлөргө дагы чачып, жуунсаңыздар дагы болот экен. Аябай адамды сергектештирип, тетиктештирет экен. Мына бүгүнкү шапранды дагы ичип баштадык. Шафран адамдын ичектерин тазалайт. Муну ичкен адамдын ичектери таза болот. Зыяндан оолак болот. Баарыңыздарга Аллахым шыпа берсин. Оорубаңыздар. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.